Всем привет, уважаемые друзья, уважаемые подписчики, в том числе подписчики Асоль Молдахматовой. По личной просьбе Асоль я приехал на работу к Манапу. К счастью, вот буквально недавно закончилась встреча Манапа и Артура Цветкова. К счастью, все закончилось благополучно. Артур Цветков извинился перед Манапом за свое поведение, за высказанные слова, извинился перед всем народом кыргызским. Манап тоже со своей стороны за какие-то свои эмоциональные поведения тоже извинился. Все закончилось благополучно, разошлись с миром. Манап. Саламатсыздар барыңыздарга. Ошол рахмат барыңыздарга колдоп көмөткөнүңүз үчүн. Асоль Молдахматовага да өзгөчө рахмат. Чалып, репост кылып, баарын айтып, жардам берип, бизди кош көңүл карабай бизге ошо жардам берип, мекендештерине жардам берип аткан. Биз сиздер жок эч нерсе кыла албайт болчу, чынында биз видеону таратканда деле мынчалык болот деп билбей эткенбиз, ойлогон эмеспиз. Ошо биз даже мындай нерсени каалаган эмеспиз, өзү каалап, өзү ушунун баарын кылды. Мына артыбызда элибиз бар экен, ошо элибиз ар дайым ушундай нерседе дайыма чогулуп, биримдикте жардам берип көргүзүп келет, буга чейин көрүп келген. Чоң рахмат ушул шоу бизнестин өкүлдөрүнө, Асоль Молдахматовага, ошол элчиликке, миграция эмесине баарына чоң рахмат. Баардыгы келип, бизди калтырбай, биз мына ушу допустта көтөрүлүп эметип калдык, мындай ишенип калдык. Что бизди эч ким таштабайт, карайт экен, биякта жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат барыңыздарга, Асоль Молдахматовага. Руки друг другу. Манас, давай. Пожали друг другу. Давайте. А тут все. Снимайте. Вы просили друг друга, да? Я 100%, потому что никакой межрасовой истории как бы никогда не звучало и звучать не будет. А личный конфликт, который произошел между двумя мужчинами. Мы сами разберемся в нем, если будем считать это нужным. За национальность? Или лично перед вами? Перед вами. То есть мы сейчас опять начинаем. Вы просто скажете, что да, перед вами я извиняюсь. А вы перед нами извиняетесь. Все. Все, благодарю вас. Девочка тоже участница, то же самое, но как охранника. Дама. Дальше давайте комментарии. Дама, давайте. Давайте тоже руки пожали. Руки пожали. Вот перед дамой, да, тоже мужчина, как вы говорите, здесь не только конфликт между двумя мужчинами, здесь была и естественная отношения, которые будут прозвучали. Да, а вы сами понимаете, что это неправда. Ну давайте все останется Сейчас в будем прошлом. выяснять, что вы сейчас хотите выяснять, чем вы были неправы. Все, давайте на этом все. Я прошу прощения, всего доброго, до свидания. Атау. Могучу шайлоого карата ар кайсы партиялардан элдин баарына эле сунуш чыгып турго. Не деп? Чогуу иштешели депчи. Партияларбы? Андай сунуштар мага деле түштү. Мага почти бүт партиялар сунуш түштү да. Давай чогуу иштешели деп. Депутат бол деппи? Жок эй. Көчөлөрдү кыдырып кестерибиз таратып бергиле. Столга кагаздарыбызды чаптап бергиле деп сунуштар чыгып атты мага деле. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар. Дагы эле шайлоо жөнүндө да, эми бир чолок акыл, бир кыска ой менен бир нерсени ойлоп калдым. Балким туурабы, балким туура эмеспи билбейм. Могу биз депутаттар ушу эл өкүлү деп атпайлыбы, депутаттардычы. Ушул депутаттарды эл өкүлү болгондон кийин неге ушул элдин тандоосунда эмес? Неге эл өзү шайлай албайт? Мисалы баягы илгеркидей дейбизби, округтардан эле бир райондон бирден депутат шайланса, мисалы үчүн, аларда бирок жана 5 жылдык, 4 жылдык, 6 жылдык деген сыяктанган мөөнөтү жок. Ошол шайланган депутат эгер жакшы иштеп аткан болсо 10 жыл, 15 жылга чейин иштей берсе, эгер жаман иштеп атса, хоть 6 ай болсо дагы шайлоочулар кол топтоп артка чакырып алса, балким ошондо жоопкерчилик болот беле. Мисалы, өзүнүн ошол
отурган креслосунан айрылып калбаш үчүн дагы кичине бир элге бир аз аракет болот беле. Эртеңки күнү жамандык жакшылыкка барат, эл ичинде баскан турганына да жүзүнө, өзүнүн совестине кичине бир нерсе болот эле. Анан дагы бир вариант ошол добуш сатуу. Мисалы бирөөнү бул жолу ошо бир акчага шайланып алган болсо, булардын өмүрү кыска болуп калат эле да. Ошондойлор мисалы акчага өтүп алып, баягы элди тоготпогондорду кайра эл артка чакырып алат эле. Эл акырында өзүн өзү тандоону үйрөнөт эле мисалы үчүн. Ушундай системага өтсө кандай болот эле да, мисалы да, менин оюмча. Анан азыркы системада мисалы эл өзүнүн укугун билбей атат, бузулуп атат, таза укугу бузулуп атат. Кайсы бир партияга добуш берип коет, а жерде кийим жүрөт, итибай жүрөбү, чотубай жүрөбү, эт сатканыбы, эт чапканыбы, же картошка алганыбы, шыгыл баары аралашып барып алып, керек болсо ошол жана мамлекеттик кагаздарга катазы менен чыккан депутаттарга чейин жыйылып алды да. Анан менин оюмча ушундай жана элдин эркине койсо, ошондо бир сабаттуураак, кичине мындай эл үчүн деген ар жагында көрөнгөсү бар адамдар келет беле деген ой да. Сиз кандай дейсиз ушуга? Ия. Астына комментарийге жазыңызчы. Эмне эле кызычуу болуп атасыңар, ия. Шайлоо деп эле ызычуу болуп атасыңар. Элдин ичинен чыккан партия, анан элдин тышынан чыккан партия деп эле. Качан эле бизде Кыргызстанда кыйын деген, элдикмин деген партиялар өтчү эле. Качан ошондой шайлоо болчу эле бизде. Акчанын баарын убара кылып, Центр избиркомго барып 2 миллион төгүп, 2 миллионбу канча? Анан биринин ставкалары, анан местага деп эле ызычуу болуп эле ошонун баарын. Бу жерде жанагы оппозициябыз деп жүрбөйбү, жанагы бийликке каршы сүйлөгөн партиялар, мисалы Мекенчил, Бүтүн Кыргызстан, дагы эмне бар, дагы ошондой партиялар бар. Эми аларга азыр катуу тиет болуш керек, ошончо эле айтыш керек, алар өтпөйт. Тиякта уже бийликтин тегерегиндегилер таасирдүү күчлөргө чапанын жаап, ак батасын алып жүрөт деп атпайт эне. Ошолор өтөт. Могу элдин арасында ызылдагандарга бир 10-11 депутатка эме берип коет. Места. Алар эмнени чечет? Алар эчтеке чечпейт. 6 жылды жөн эле ысырап кылат ошол жерде. Андан көрө баары бир биз өтөбүз деген жана уверенный партиялар өтүп алып барып иштей берсин. Макаля Соколова болуп, бирдеме болуп жүрө берсин ошол жерде. А мына акчаларды берсин, могу четте жүргөн, мисалы үчүн кээ бирөө бар, айылыма ушундай уй ферма ачат элем, асыл тукум мал алып келет элем, же болбосо этти кайра иштетип мондай Россия менен договор түзүп, бизнесмендер көп го бизде. Опыту бар бизнесмендер бар. Карматсын ошолордун колуна. Бир фермага 150-200дөн кишини иш менен камсыз кылсын. Анан жөн эле ысырап кылып эле анан тияка чачып, бияка чачып, анан шайлоого мынчага кет. Ал кагазыңарды деген туалетке да колдонбойт, жана көчөгө илген кагазыңарды. Аныңа тазаламак турсун кайра тиги сыйгалак неме ит кылат. Убара кылбай эле ошентип өтөбүз деп жанагы уверим болуп жүргөндөр барып отуруп алып иштей бергиле дагы, жанагы ар жак бер жакка чыгара турган акчаңарды бергиле могу жерде Кыргыздын балдарына. Иштетсин, айылын баксын. Алып келсин тетиги, бергиле тетиги Абдулла Ташиев деген оштон бир ака жүрөт. Бергиле бак деген суу чыгарам, буробай алып келем деп атат. Бергиле ошондой иштейм деп тытынып аткан кишилерге, каражаты жокторго. Анан элди түндүк түштүккө урууга, партияга бөлүп ызычуу чыгарып барып алып анан баары бир өтө турган болгондон кийин. Жөн эле аракерчиликте. Ошентип эле айтып коеюн. Жөн эле ызычуу кылып албай.